هناك أذكار في الصباح حتى يحفظنا الله للمساء، وأذكار في المساء حتى يحفظنا للصباح، لكن هناك أذكار أخرى إذا أكلنا. طب نحن قلنا في الصباح يحفظنا الله، قل نعم، بس هذا مخصوص. أريد ألبس أقول بسم الله، أنزع ملابسي أقول بسم الله، كل حركة لابد أن أذكر الله فيها. Эми ушундай бар. Алла Таала бизге ошон үчүн биздин бардык инструкциябызды бүт баарын түзүп берген, жазып берген. Эми эртең менен коргонуучу зикирлер бар. Алга качага чейин, кечке чейин коргоно турган зикирлер. Алла Таала ошол зикирди айткан себептен кечке чейин коргойт. Кечинде айтыла турган зикирлер бар. Эмнеге чейин? Эртең мененге чейин дейт. Анан кээ бир убактардагы байланыштуу турган, мисалы жедикпи, ичтикпи, жана ушундай эле кыймыл аракет бөлөк бир кийимибизди чечтикпи, кийимибизди кийдикпи, ошол убактарда бисмилла деп жеп, кийерде кийимибизди кийерде бисмилла деп кийип, чечерде бисмилла деп чече турган болсок, мына ошол убактарда кичинекей эле айтыла турган сөз, бирок ошол сөздү ар бир зикирлери бар, өзүнүн убактысында, өзүнүн мөөнөтүндө. Кээ бир адамдар эртең менен зикир айтып коет, кечинде ошол эле зикирлерди кайра окшош эле айтып коюшу мүмкүн. Бул андай эмес. Эртең мененки өзүнчө, кечиндегиники өзүнчө. Мисалы жегендикин биз бөлөк бир жакта айтпайбыз. Же болбосо дааратканага кирип аткандыгын биз дааратканага чыгып атканда айтпайбыз. Демек ар бир зикирдин өзүнүн орду бар, орду менен кылынып турса, эч ким зыян бере албайт. أحبائنا، هناك أناس يشتري سيارة، يشتري بيت، يدفع له تأمين في السنة كذا 1000 من أجل إذا حدث شيء حتى يصلحوه له. أنت الله سبحانه وتعالى يقول لك تكلم كلمات الصباح حتى تكون في ضمان الله بدون ما تدفع شيء، وأيضا ما تفعل هذا الشيء لنفسك. هل هذا عقل؟ Урматтуу туугандар, биз ушундай жашоодо жашап атпайбызбы азыр? Үй алып жашап атабыз, машина алып айдап атабыз. Машина алып айдасак эмне кылып калабыз? Страховка кылып, аны коргойбуз. Бир нерсе боло турган болсо, аны оңдоп берсин деп үй алабыз, үйүбүздөгү страховкага аны коюп атабыз. Эмнеге? Ошол эртеңки күнү бирдеме болуп кете турган болсо, үйүбүздү тургузуп бергенге деп. Урматтуу туугандар, өзүбүздүн жаныбызга биз өзүбүзгө өзүбүз страховка кылбайлыбы? Өзүбүзгө өзүбүз страховка кылсак, өзүбүзгө өзүбүз кепилдик берсек, өзүбүзгө өзүбүз ушундой бекем кармасак, айтылган зикирлерди өзүнүн убагында сактасак, мына ошол экинчи страховка.